Мен Салибаева Малике Эсеналиевна, номер 5 мектеп гимназиясында орус тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенип келем. Мугалимдик кесипти тандаганым билимге жана балдарга болгон сүйүүмдүн натыйжасы. Класс жетекчи катары ар бир окуучунун жөндөмүн ачып, алардын инсан болуп калыптанышына аракеттенем. Менин урааным ар бир бала уникалдуу жана алардын ар бири ийгиликке жетет. Денсаулығыңыз шын болсын. Кутманды мен сүйүктүү окуучуларым, мен силерге кааларым нактуулукту, эрктүүлүктү, гумандуулукту, илимдүүлүктү, зээндүүлүктү, ийгиликти каалаймын. Бүгүнкү сабакты кыргыздын набат-ратыны, кыргыз адабиятынын классиги Алпыл Осмоновдун ырыгы менен башталып келип турат. Жаш кезиңден жаркылдап, жакшы болсо ден соолук, кор болбойсуң өскөндө, бирде жатып, бирде оруп. Эл коргоого бараарда, эл көкүрөк кең болуп, керек экен ошондо эң биринчи ден соолук. Балдар, айткылачы, бул ыр менен мен силерге эмнени айткым келди? Албетте, ден соолук. Туурабы, балдар? Ден соолук деген эмне? Ден соолук деген эмне экен? Денсаулық бұл адамдың физикалық, социалдық жана руханиялык. Башкача айтканда, адамдын денесинин акыл-эсинин жакшы иштеши. Азаматсыңар, балдар. Туура айтасыңар, балдар. Ден соолук бул жөн гана оорунун жоктугу эмес. Ал физикалык, психикалык жана социалдык жыргалчылык. Аны сактоо жана ага кам көрүү биздин ыйык милдетибиз. Балдар, силер менен бүгүнкү өтүлүүчү темабыз дене сактык жашоо негизи. Дени сактоо мамлекеттин гүлдөп өнүгүүсүнүн негизги кепили. Качан гана адамдардын ден соолугу чын болгон учурда гана ошол мамлекетте ийгиликтер жаралат. Айткылачы, ден соолуктун биздин жашообузда орду кандай? Кол көтөрүп жооп беребиз. Жамила. Ден соолуктун биздин жашообузда мааниси чоң. Анткени ден соолук болбосо биз андай грипп болуп ооруп калышыбыз мүмкүн. Азаматсыңар, балдар. Окумуштуулардын ою боюнча, адам баласы 150-200 жыл жашаса болот экен. Бирок биз азыркы учурда 2-3 эсе аз жашайбыз. Туурабы? Анын себеби эмне деп ойлойсуңар? Экологиялык проблемалар, кыйын жумуштарды жасоо. Жана ошондой эле туура тамактануу. Биз азыркы учурда тест атымдар менен тамактанып жатабыз. Ал жашообузга жаман таасир берет. Азаматсыңар, балдар. Дагы Райхан жооп береби? Газированный сууларды ичкенибизден жана мындай шириндиктерди жана инстантындарды көп жегендиктен биздин ден соолугубузга зыян. Туура айтасыңар, балдар. Силер айткандай эле экологиялык проблемалар, зыяндуу адаттар, туура эмес тамактануу, кыймылдын аздыгы, стресс,
оор жумуш, ушул сыяктуу нерселер биздин ден соолугубузга, өмүрүбүздүн азайышына, өмүрүбүздүн кыскарышына себеп болуп жатат экен. Балдар, ден соолукту сактоо үчүн биз эң алгач туура тамактануубуз керек. Азыркы учурда биз туура тамактанып жатабызбы? Жок. Туура айтасыңар балдар. Азыркы учурда биз көптөгөн зыяндуу азыктар менен азыктанып жатат экенбиз. Туура балансталган тамак аштарга биз өзгөчө көңүл буруп, аны өзүбүздүн рационубузга киргизишибиз керек. Мисалы, белоктор жана пайдалуу азыктарды кошуп, жетишерлик суу ичүү да ден соолукка пайдалуу. Майлуу, туздуу, кумшекерге бай болгон азыктардан арылуубуз керек. Анткени алар биздин ден соолугубузга өтө чоң зыянын алып келет. Келечек муундун зыяндуу тамак аш азыктарына талабы күчтүү. Эгер ушул бойдон тамактанууну уланта берсек, биздин келечегибиз кандай болот деген бүдөмүк ойлор коомчулуктун көйгөйү. Балдар, коом деген сени менен мен. Биздин ден соолугубуз чын болсо, коомубуздагы дени сак коомго айланат. Мына карасаңар балдар, кээ бир азыктардын ордуна биз пайдалуу азыктарды колдонсок болот экен. Мисалы, тез татымдарды жашылча жемиштер менен, кээ бир консерванттарды болсо кайнатылган эт, белокторго бай азыктар менен, ал эми таттууларды кургатылган мөмөлөр жана дан азыктары менен алмаштырсак болот экен. Ошондой эле газдалган суусундуктарды биз кайнатылган суу жана улуттук суусундуктарыбыз менен алмаштырсак, бул ден соолукка өтө пайдалуу. Ал эми физикалык активдүүлүк биздин ден соолугубузга пайдалуу, натыйжалуу таасир этүүчү факторлордун бири. Балдар, бактылуулугубузга жана ден соолугубузга зыян келтирүүчү жаман адаттардан арылууну сунуштаймын. Жаман адаттар дегенде силер эмнени түшүнөсүңөр? Бактыгүл, эмнени түшүнөбүз? Мен ичимдиктерди ойлойм, анткени көбүсү мындай ичимдиктерди ичип денесине таасир этиши мүмкүн. Зыян. Азаматсыңар, Ибрагим. Жаман адаттар бул чылым чегүү да болуп келет. Чылым чегүүнүн аркасында өзүбүздүн өпкөбүздү жаман колдоп. Туура айтасыңар балдар. Жаман адаттар булар чылым чегүү, ичимдик ичүү, ошондой эле ар кандай наркотикалык заттарды колдонуу, ушулардан качууну мен силерге сунуштагым келет. Эмнеликтен? Себеби балдар, булар биздин ички органдарыбызды, нерв клеткаларыбызды, ошондой эле бардык оорулардын алып келүүчү факторлор ушулар экен. Ар кандай оорулардын алдын алуу үчүн биз жеке гигиенабызды туура сактап, айлана чөйрөбүздү таза кармообуз абзел. Эрежелерин сактоо инфекциялык оорулардын алдын алууга жардам берет. Ал эми күн тартибин эреттүү өткөзүп, уйкуну өз убактында уктасак, медитация, йога жана хобби сыяктуу эс алуу ыкмалары ден соолугубузга пайдалуу жана стресстен чыгууга чоң таасирин берет экен. Заманбап технологияларда көп отуруу көздүн чарчашына, уйкунун бузулушуна жана физикалык активдүүлүктүн азайышына алып келет. Телефон, интернет желелерин колдонууда чектөөлөрдү киргизип, акылдуу пайдаланууну сунуштаймын. Балдар, бүгүнкү сабакта силер керектүү маалыматты ала алдыңар деп ойлоймун. Келгиле, алган билимибизди бышыктап, компьютердин жардамында топторго бөлүнүп, берилген тапшырмалар боюнча силер жакта бересиңер. Силерге 5 мүнөт убакыт.
ошонго түшүндүргөн аны презентация кылып берүү үчүн экиден окуп коюп сен бактыгүл менен таркайбы. Ар дайым бир сергектик тапкырып келебиз. Андыктан келгиле балдар, биз баарыбыз чарчап кеткен окшойт. Физикалык өнүгүүнү жасап алалы. Келгиле бүгүнкү алган билимибизди дагы бир эле бушуктап тест иштеп көрөлү. Jamila, birinci orun Aysalkın oldu. Балдар, бүгүнкү сабакта силер ден соолукка кам көрүүнү үйрөнгөн болсоңор, туура тамактанууну үйрөнгөн болсоңор, менин сабагым максатына жетти деп айта алам. Сен жашаган дүйнө сенин ден соолугуңдун башталышы демекчи, дени сак өлкөнүн жаркын келечеги болууга аракеттенем деген уран менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз.